Кытай жакшы келатат. Футзал боюнча Кыргызстандын кесипкөй клубтарынын Суперлига мелдешинде Ошмунун командасы турнирдик таблицада 15 упай менен биринчи орунда баратат. 12 упай менен экинчи орунду Алай, үчүнчү орунду Дордой командалары ээлеп турат. Турнирдик таблицанын акыркы үчтүгүндө 3 упай менен Нарын, Каракол, 0 упай менен Кант командалары иленген. Башында ошку десе, маанигешпейтиле азыр ошку десе, барды ойлоно турган болуп калды депчи. Жолугушууда команданын жетекчиси Сулайман Сабиров Суперлига мелдешинде Ош облусунун жана Ош шаарынын футбол ассоциациясынын футзал боюнча өткөрүлүүчү 18-чи чемпионаты Ошму кубогундагы жыйынтыктар боюнча маалымат берди. Бүгүнкү күндө Суперлигада жалпысынан 11 команда катышып келе жатат. Ошму футзал командасы Суперлиганын мелдештеринде жалпы 5 оюн көрсөтүп, баарында тең жеңишке жетти. Суперлиганын 2024-2025 жылдагы сезонунда жалпысынан 11 команда атсалышууда. Суперлигада 5-чи оюнду жыйынтыктадык, бүт баарын биз өз үйүбүздө тосуп алдык. Эми мындан ары биз Бишкек шаарында ойнойбуз. Бир жумадан кийин, андан кийин Талас шаарына барабыз. Андан кийин Ысык көл, анан Нарын. Биз эми бир гана ошол чыгуу жолунда болобуз. Ал эми Ош шаарында өтүп жаткан футзал боюнча жыл сайын өткөрүлүүчү 18-чи чемпионаттын жогорку лигасында окуу жайдын Ошму жана Ошму Алдиер командалары, биринчи лигада Ошму 2 командасы оюн көрсөтүп, ийгилик жаратууда. Экинчи рет мыкты оюнчу деп Абджалов айнабек табылды.